Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кана эмесе 2024 жылдын аягына кайсы адамдар дүйнө жүзү боюнча эң бай болгонун бир көрөлү, көз жүгүртөлү жана кайсы өлкөлөр эң бай болуп калганын дагы карайлы да. Бүгүнкү күнү ушул 2024 жылдын ичинде эң бай деп 10 адам таанылып жатат. Анын биринчиси бул Илон Маск. Илон Маск бай экенин баарыңар билесиздер. Бул деген SpaceX, Космос, бул деген Tesla, бул деген Solar City деген баягы күн батареяларды, үй чатырларны чаптаган. Бул деген ошол X платформасы, мурунку Twitter'да сатып алганы 44 миллиард долларга. Анын байлыгы 2024 жылы 486 миллиард доллар болду. Андан кийинки анын артынан баягы жарым эсе аз байлыгы менен Джефф Безос, Amazon'дун башчысы. Amazon бул Wildberries сыяктуу эле, бирок дүйнө жүзү боюнча иштеген платформа, 250 миллиард доллар. Андан кийин Facebook'тун ээси Марк Цукерберг 219 миллиард доллар менен. Бүгүн Марк Цукерберг Instagram'ды ээлейт, андан сырткары дагы WhatsApp'ты ээлеп турат да. Андан кийинки Ларри Эллисон 193 миллиард акчасы менен. Андан кийин Бернард Арно 179 миллиард доллар менен соода түйүндөрүнүн жана соода негизи баягы дүкөндөрүнүн башчысы Европада, Францияда. Андан кийинки Ларри Пейдж, бул деген Google'дун негиздөөчүсү Сергей Брин менен кошо 174 миллиард доллар. Баарынан артта мурун тынбай жыл сайын бай болуп жүргөн Билл Гейтс. Билл Гейтс албетте 174 миллиард доллардын тегерегинде. Андан кийинки Сергей Брин, бул деген ошол Ларри Пейдждин кошо экөө Google'ду негиздеген адамдар. Стив Балмер, бул деген баягы дагы эле Билл Гейтстин ошо өнөктөшү болот Microsoft'то. Андан кийинки Уоррен Баффет. Уоррен Баффет болсо ондукка кирбей калды. Уоррен Баффет эң бай инвестор бүгүнкү күнү артта калып калды да, анткени дүйнө экономикасы өтө катуу өзгөрдү. Бул маалымат 18 декабрда 24 жылда чыкты. Бүгүнкү күнү Илон Маск эң бай адам деп расмий түрдө таанылды да. Албетте бул деген Tesla жана SpaceX эң көп акчаны алып келди. Анан Tesla аябай өсүп атат кескин, унаалар аябай жакшы сатылып атат дүйнө жүзү боюнча. Жана SpaceX эң көп акчаны бүгүнкү күнү космостук технологиялар алып келип атат. Эң негизгиси бул мамлекеттик контракттар, НАСАнын өнөктөштүгү, космоска ракета жиберүү боюнча спутниктерди жиберүү жана ушул бүгүнкү күнү Starlink деген компаниясы дагы бутка туруп атат Масктыкы. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча Starlink'тен интернетти тоо чокусунан да алсаң болот да, ушул антеннасын сатып алып, ай сайын $500 төлөп. Интернет 5G аябай тез интернет келет да спутниктен. Албетте, эгерде карасак, ким бүгүнкү күнү дүйнөдө эң бай адам болуп жатат дайыма? Илон Маскты алдык 500 миллиард доллардын тегереги менен. Бул технологияда. Джефф Безос дагы технологияда. Бул жалаң инженерлердин жумушу. Марк Цукерберг дагы технология, Ларри Эллисон дагы технология, Бернард Арно дагы бул деген баягы соода түйүндөрү, Франция. Ларри Пейдж бул дагы технология, Билл Гейтс бул дагы технология. Бүгүнүндө тегеректеги бүт компьютерлордун баары бунуку да. Компьютердин ичиндеги программалар Microsoft бунуку. Сергей Брин технология, Стив Балмер технология. Уоррен Баффет албетте бул инвестиция да, бирок Уоррен Баффет ушул 143 орунга түшүп калгандыгы, Уоррен Баффет бул 10-орунга түшүп калгандыгы албетте инвестиция бүгүнкү күнү технологиядан артта калып атат да, анткени инвестиция бул деген пассивдүү жана өтө консервативдүү, өтө жай келе турган акча. Технология болсо тез өнүгүп жатат. Андан кийин ноутбуктарды чыгарган, компьютерлерди чыгарган Майкл Делл 124 миллиард доллар менен. Андан кийин Джим Уолтон, бул деген соода түйүндөрү, бул деген Walmart деген Америка Кош Штаттарынын бүт баарын жайылып кеткен мындай соода мегамаркеттери да. Ал деген ушул 118 миллиард доллар
Джим Уолтон бул деген Сэм Уолтондун баласы, андан кийин анын иниси Роб Уолтон кетип атат $115 миллиард менен. Анын эжеси Элис Уолтон $114 миллиард менен. Үчөөнү тең салыштырганда, үчөөнүн байлыгын бириктирсе, булар деген 3-орунга чыгып кетет. Илон Маск менен Джефф Безостун артынан, керек болсо Джефф Безостун да ашып кетишет да. Үчөөнүн байлыгы, ошо Walmart'тын байлыгы 300 канча болот азыр көргөлү, 343 миллиард доллар болуп кетет да. Андан Кытай миллиардерлери кетет. Булар дагы технология. Дженсен Хуанг жана Амансия Ортега, бул кайра Испания, булар соода түйүндөрүнүн башчысы. Мукеш Амбани, Индия, $94 миллиард менен, бул энергетика. Карлос Слим бул деген ар кайсы сферада эң негизги сфера бул деген сотовый связь да, мындай айтканда телефон түйүндөрү аркылуу ошол акчаны тапкан Карлос Слим байкебиз. Ал болсо ошо $84 миллиард өндүрөт Мексикада. Гаутам Адани деген бар, Индия. Бул болсо өндүрүш, оор өндүрүш, металлдар жана башка. Аныкы $79 миллиард. Анан Франсуа Бетанкур жана Мейерс деген ушул Бетанкурлар Францияда көп баягы соода саттык, мода, жакында ошо Париж баягы Бога Матердин баягы Нотр-Дам де Пари деген эски чиркөөсүн, 500 жылдык чиркөөсүн ушулар кайра салып берген, күйүп кеткенден кийин. Ушул Франсуа Бетанкур соода түйүнүн $76 миллиард жасаптыр. Андан кийинки 21-орунда Жулио Флешер Кох, бул негизи кайра эле Америка Баш Штаттарынын $74 миллиард ошо өндүрүш тараптан табышты да. Ушундайынан алганда көрүп атасыздар. Көп миллиардерлердин көбү америкалык, кээ бирөөлөрү франциялык да. Анан кээ бирөөлөрү Индия бутка туруп атканын көрсөтүп атат, испаниялыктар бар экен. Анан баягы эле Франция менен эле Бириккен Штаттар, ушул жерден эң бай адамдар ушул жерде болуп атат да. Дүйнөнүн 10 өлкөсүн карасак, байлыгы боюнча, киши башына болгон байлыгы боюнча эң биринчи орунда бул деген Люксембург. $151,000 киши башына келет. Андан кийинки Сингапур $148,000 киши башына. Андан кийин Макао, бул Кытайда атайын административдик бөлүк, Португалияга карачу мурун, азыр Кытайга кайра өткөндөй $130,000. Буякта казинолор көп да. Анан Ирландия $127,000 киши башына. Бул жерде технологиялык компаниялар абдан көп. Андан кийинки Катар. Катар болсо газ сатат. Газ саткандан $115,000 киши башына келет экен. Андан кийин Норвегия нефть сатат. $103,000 киши башына. Андан кийин Швейцария. Швейцария сат жасайт, эжигей жасайт жакшы. Анан эң негизги финансылык борбор катары эсептелет Европаныкы. $95,000 киши башына. Андан кийинки Бруней Даруссалам. Бул деген нефть саткан өлкө, $91,000 киши башына. Андан кийинки Америка Баш Штаттары $86,000 киши башына. Мунун экономикасы көбүнчө технологиялык. Анан Денмарк деп коет, Дания. $83,000 киши башына. Ушул жерде дагы технология, соода жана башка ушундай иштер. Биринчи орундагы Люксембургду алсак, бул Люксембург бул дагы баягы финансылык соода центр болуп эсептелет Европаныкы. Бул деген княздык, кичинекей өлкө, калкы аз, территориясы аз, бирок казинолор жана ушул финансылык борборлор аябай көп да. Ушул өлкөдө ушунчалык байлык да. Анан Сингапурду алсак, Сингапур дүйнө жүзү боюнча финансылык борбор деп эсептелет. Буга дүйнөлүк фондолук биржалар баары ошо Сингапурда тейленет жана Сингапурда негизи эң көп технологиялык компаниялар жайгашкан. Демек, биздин Кыргызстан үчүн чоң өлкө болбосок дагы, бай өлкө болуш үчүн кайсы бир ушул өлкөнүн жолун тандашыбыз керек экен да. Бирок казино жолу анчалык жакпай жатат да. Мисалы үчүн мага бияктан көп акча чыгарса болбойт. Мен ушул тармакты жакшы изилдегем бир кезде. Көп тармак, мындай акчаны чыгара турчу тармак бул бир гана технология деп эсептейм.
технологияда Кыргызстандын байлыгы жатат окшойт. Мына ушул тармактар 2024 жылы өлкөлөргө же болбосо адамдарга байлык алып келди да. Ошол боюнча сиздердин ойлоруңар кандай болуп жатат? Ушу бир комментарийлерге бөлүшүп бергиле. Кыргызстанда да андай байлыкты түзүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Ушул жөнүндө да бир талкууласак болот да комментарийлерде. Андай эмесе ушул QR код боюнча жазылып, ошо бизнес пландоо курсун өткүлө. Анткени бул нерсе сиздерге бизнес пландоо жөнүндө түшүнүк берип, негиз берип, бизнес планды түзгөнгө кадамдарды сүрөттөп берет. Ошондо сиздер өзүңүздөрдүн бизнесиңерди жасаганга билим аласыздар жана кийин ал билимди башка бирөөлөргө да жардам бергенге, бизнес план жазганга жардам бергенге да колдоно аласыздар да. Андай эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.